Саламатсыздарбы? Мен сіздерге азыр көрүп турганыңыздай чачка тагылуучу мындай ободокту кандай кылып тигишти көрсөтүп беремин. Бунун негизи материалы трикотаж материалынан келет. Мына ушундай болуп бир аз чоюлган материалдар болсо аябай башка жакшы турат. Эгерде сизде үйүңүздө трикотаж материалдары жок боло турган болсо, анда сиз эски кийилбеген футболкалардын этегинен кесип деле жасасаңыз болот. Бул өтө чачка ыңгайлуу, сулуу да көрүнөт. Биз кездемебизди алып алдык. Кездеменин узундугу баш өлчөмүнө жараша болот. Баштын айланасын өлчөп туруп эле ошол размерде алсаңыздар болот. Менин өлчөмүм узундугу 51 сантиметр. Ал эми туурасы 17 сантиметр болду. Сиздер өзүңүздөр каалагандай мүмкүн энсизирээк кылып тиксеңиздер да болот, эндүүрөөк кылып тиксеңиздер да болот. Аны өзүңүздөр караштырасыздар. Кездеменин оң тескерисин аныктайбыз дагы. Мына бул жагы тескериси болуп турат. Мына оң жагынан коюп экиге бүктөйбүз. Мына экиге бүктөп туруп бул жерден 1 сантиметр коюп тигиш жүргүзөбүз. Мына тигип алганыбыздан кийин биз экиге бөлөбүз дагы. Бул жагын тең ортосунан кылып туруп үтүктөйбүз. Мына момундай кылып туруп үтүктөйбүз. Андан кийин улантабыз. Мына биз тигишти эки жакка үтүктөп алдык. Эми аңтарабыз. Мына биз ушинтип аңтарып алдык. Аңтарып алгандан кийин биз ушул ортоңку тигишти ортосуна келтиребиз дагы. Ортосуна келтирип, тегиздеп, кайрадан дагы үтүктөп коебуз. Мына биз эки чекесин тегиздеп үтүктөп алдык. Үтүктөп алгандан кийин эки чекелерин дагы тегиздеп кыркып койсок болот. Мына ушинтип даяр кылып үтүктөп алганыбыздан кийин биз ошол тигиш тарабынан бири-бирине мындай бүктөйбүз. Көрдүңүздөрбү? Мына бул тигиш тарабы. Кайрадан мындай кылып бири-бирине бүктөйбүз. Бүктөп туруп, бул бурчуна чейин бүктөп барып, мына эки бурчун мына ушундай кылып бүктөйбүз. Мына ушундай кылып бүктөгөн абалда бири-бирине кийлигиштиребиз. Мына биринчи ортосуна чейин келтирдик, Андан кийин буну бүктөп ичине киргизебиз. Ал эми бул жагын кайрадан бүктөп бири-бирине кабаттайбыз. Мына ушул менин бармагым турган жерден тигишке киргизип тигебиз дагы. Ошол тиккенде биздин эсепте жайганыбызда мындай болуп ачылат. Мына мен бүктөгөн боюнча коюп алдым. Азыр лапканын астына киргиземин бир аз киргизип туруп, мен кайрадан арткага тигемин. Мына ушунун жиптерин тазалайбыз. Мына ушундай тигилгенден кийин мына аңтарсак мындай болуп калат дагы. Бул жагы ушундай көрүнүштө болот. Бул деген күзгү, кышкы мезгилдерде дагы эгер калың кездемеден тигилсе, кулактарын жаап, аябай кийип жүргөнгө ыңгайлуу болот. Мына ушинтип биз кездемеден тигилген ободогубузду тигип бүттүк. Бул ободокту негизи кол тигиштер менен деле тигип койсок болот. Себеби деген бул жерде тигиш өтө аз болгону, эки гана тигиш менен өтө жөнөкөй жана кооз ободок тигип аласыздар. Сиздер менен чеберчилик каналы болду. Мындан кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Видео жакса, лайк басып, комментарий жазып, башкалар менен бөлүшүп,
жана сөзсүз түрдө подписка болсоңуздар мен абдан кубанычтамын. Саламатта калыңыздар.